Махаббат Сайдырахманова тартылып бүтпөгөн сүрөт. Аңгеме. Жаан-жаган түндүн эртеси ансызда тамтыгы кетип турган тротуарлардын уңкур-чуңкурларын толтуруп, чоң кичине көлчүктөр жол бетин бербей жайнап кетиптир. Өтүкчүдөн кайтып келе жаткан кыз колунан жетелеген агасынын 4-5 жаштар чамасындагы баласын дал бут алдындагы жайылып, мелтиреп аткан чоң көлчүктөн кантип алып өтөрүн ойлонуп, бир саамга токтоп калды. Оюн жыйып үлгүрө электе кимдир бирөөнүн карлуу колдорун арестене шап эте илип алып, «Оппа!» деп көлчүктүн аркы бетине кое салды да, анан аларды карап жылмайып коюп, андан ары жолун улап кете берди. Кыз аны тааныды. 4-чү кабатта жашаган коңшу киши болчу. Ага рахмат айтмак түгүл, баш ийкегиңе да үлгүрбөй, артынан бир топко карап турду да, анан эсине келе түшүп, көлчүктөн өзү эптеп өтүп, баланы жетелеп жөнөдү. Экөө кудуңдап тиги кишиге аябай ыраазы болуп баратышты. Ошол күндөн баштап бул кишиге урматтуу пайда болуп, көргөн жерде аны менен билинер билинбес баш ийкеи учурашып калчу болду. Анын эч кимге ачыла бербеген түнт мүнөзү, эл менен алакка катышынын сейректеги, жалгыз жашоосу кээде кызды таң калтырат. Түгүл кызык сезилет. Бул үйдүн жашоочуларынын ал киши менен анчейин мамилелери жок. Болгону кез-кезде гана аялдар ошол киши тууралуу күбүр-шыбыр бирдемелерди сүйлөгөн болушат, бирок анын бар жогуна эч ким оңгулуктуу маани бербейт. Кер какшы каралаш сүйлөгөн кекер сөздөрдөн улам көңүлү зилдеп, кеч күйгүмдө үйгө батпай тышка чыкты кыз. Таза абадан кере дем алгысы келди. Студент экенине, эбак ой токтотуп калган акыл эстүү кыз экенине деле карабай, бул үйдөгү жакындары муну атайы байкамаксанга салып басында сүйлөшөт. Өздөрүнө жараша кеп кайтарса бир топ күнү балеге кылаарын билип, унчукпай коюуну адат кылып алган. Ата-энеси тирүү болсо, ушулардын жанында жашабас эле эрегим. Кабат үйдүн маңдайындагы эски бышык отургучта үйдүн терезелеринен түшкөн жарыкты пааналап, анда-санда өзү жашаган 6-чы кабаттагы батирдин терезесине тигилеп коюп жалгыз отурган. «Үшүгөн жоксуңбу?» деген бейгам үн кыздын оюн чачырап жиберди. Баягы коңшу куткаруучу киши экен. Унчукпай келип, кыздын жанына катарлаш отурду да тамекисин күйгүздү. Кыз кишиге билгизбей көз жашын жеңине арчып алды. «Эшик суук болуп турат. Жазалы келе элек да», деп койду ал тамекисин үйлөгөнчө. Кыз негедир кайрадан ыйлагысы келип буулугуп чыкты. Өзүн алаксытмакка коңшу кишинин сөзүн коштоду. «Жаз келе элек, суук экен. Сен 5-чи кабатта турат окшойсуң?» «Жок, 6-чы кабатта. Жазын суугу оңой эмес, сыртта көп отурбаш керек. Мен азыр эле чыккам үйдөн». Киши ийинин куушура өзүң бил дегенчелик кылды да, тамекисин тартып бүтүп, ордуна турду. Кетүүгө камынып алып, кайра кыйылгансып туруп, «Мен үйүмө кирип чыгасыңбы же? Өзүм тарткан сүрөттөрүм бар. Көрөсүңбү?» деди. «Ооба, көрүп чыгам». Кыздан биринчи анын ички үнү жооп берди. «Көрүп чыккым келет». «Азырбы? Билбейм», деп сыртынан буйдала түшүп, арс-арс жооп берди эле, киши унчукпай кетмекчи болду. Эмне дээрин билбеген кыз сөзүнүн аягына чыкпай эле, анын артынан унчукпай ээрчип алды. Уштапта ага жөн эле кимдир бирөө керек болуп турган. Эмнеге ээрчип баратканымда ойлогусу келген жок. Болгону көңүлүн ыза дүрбөлөңгө түшүргөн оор ойлордон алаксытса, алар кишинин батирине тез эле жетти. Босогон аттаган кыз зор ынта менен үй ичине көз салды. Ээсинен башка эч кимди тааныбаган, күтпөгөн күңүрт бөлмөлөр кызды кайдыгер тосуп алды. Жупуну көрүнгөнү менен эч жерден кезештирбеген бир бейпилдикти кезештирди кыз бул үйдөн. Бөлмөлөрдүн жарыгын толук жандырып чыккан үй ээси чала жабылуу турган терезе парталарын түздөп жаап, анан кызга баш ийкеди. «Кел, өт». Алар капталдагы бөлмөгө баш багышты. Сүйүнүчтүү унчуккан кыздын каректери жайнай түштү. «Ушунун баарын сиз тарттыңыз беле?» Киши кызга отургуч коюп берди да, унчукпай кисти боекторун жыйнай баштады. Алар кирген бөлмөнүн ичи боек чыттанат экен.
Bölmenin içindeki türkün түз, ар бири өзүнчө ажайып тартылган сүрөттөргө кыздын кыректери жүгүрүп жүрдү. Анан өзүнөн өзү уялып кысылып чыкты. Ашыкча кыймыл жасоодон да чочуп, азыр бирдеме деп сүйлөп жиберсе же кыймылдаса көз алдындагы сонун дүйнө көрүнүш учакка чуудай болуп сүрөттөрдөн көз албай тиктей берди. Тиги киши бирдемелер менен алек болуп атып сурап койду. Кандай? Жактыбы сүрөттөр? Жакты, кызыктуу экен. Рахмат. Азыр сага чай алып келип берем. Сен шашпай көрүп тур. Кааласаң сүрөт тартып атканымда да көрсөң болот. Бирок мен үйрөтө албайм. Ал өзүнчө эле ыңгайсыздана жылмайып койду. Аны биринчи жолу жакындан жарыкта көргөнү ушул болду. Көздөрү көгүлжүм күрөң тарткан, болжолу 45 жаштын тегерегиндеги сулуу адам экен. Мен үйрөнүүгө кызыккан жокмун, деди кыз биринчи жолу уяңдыгын жеңип толук сүйлөп. А сиз жалгыз жашайсызбы? Жалгыз жашайм. Киши негедир шашып жооп берди. Андан ары сөзүн уланткысы келбей чыгып кетти. Көп өтпөй 2 кружка чай алып келди. Кыз эми сезди üşүгөнүн, чыйрыгып калган экен. Экөө унчукпай картиналарды тиктей отуруп чай ичишти. Кетишим керек эле деп ойлоду ичинен, бирок дубалда ийленген, жөлөнгөн, текчелерде коюлган сүрөттөрдү тиктеп кетпей отура берди. Баарынан да кызды көбүрөөк арбап турган тиги көздүн сүрөтү болду. Айлана кызгылтым, сары жалбырактар жерде төгүлүп атат. Кооздук, тыптынч. Сүрөттүн өзүндө мемиреген тынчтык сезилет. Андай жерде эч кимге ачуулана алмак эмес. Ошондой жерде да бирөө-бирөөгө ачуусу келмек беле. Элестет, деп ойлонуп отуруп, өз үйүн эстеп муңайып кетти. Кайрадан сүрөттөргө тигилди. Тиги бокалдагы мөлтүрөгөн ичимдиктер зор ынтаа менен тартылса керек. Аны тартып олтуруп, сүрөтчү өзү да суусап, шарап ичкиси келип чыккандыр, э? Сизди издеп калышпаспы экен? Деген кишинин кабат үрүнү чочутуп жиберди. Чын эле, кетишим керек. Үйүнө келе жатып, сүрөтчү киши тууралуу анын жашоосу кандай жакшы деп ойлоду кыз. Анын үйүндөгү жашоосундагы бейпилдикке чындап көз артып суктанды. Качандыр бир өзү да ага окшоп өзүнүн үйүндө жалгыз, тынч жана каалаган иши менен алектенип жашай алар бекен. Ошентип жашоону самап кетти. Жашоосу дал ушул коңшусунун жашоосундай болушун самады. Атүгүл үйүнүн күңүрттүгү да, терезе пардалары да, чай ичкен чынысы, ошол чынынын ичиндеги чайдын жагымдуу даамы да дал ушу кишиникиндей болсо. Өнөр-канасычы? Эгер ушундай мүмкүнчүлүк болсо, ал эмне менен алек болор эле? Кыз эми өзү жөнүндө ойлонду. Эмнени жакшы көрүп, эмнеге кызыгаары тууралуу жакшы деле билбейт экен. Кудайдын куттуу күнү таң атпай сабагына жүгүрөт, анан тапшырмалар үчүн китепканага жүгүрөт. Болгон жашоосу ушул. Окуу, үйдөгү бүтпөгөн түйшүктөр, агасынын үйүндөгү болгон түйшүктүн баары анын мойнунда. Кийин арачылуудуу убакыт таап сүрөтчүнүн өнөр-канасында баш багып турууну адатка айландырып алды. Кыздын күтүүсүз эшик кагып кирип барганын анчейин элес албайт сүрөтчү. Кылчая карап, баш ийке учурашкан болот, кес-кес жылмайып коет. Кыз демин ичине алып, анын берилүү менен иштеп аткан картинасын тиктеп бир саамга отурат. Кишинин жасап аткан иши да, турпаты да жагымдуу. Карап эле отура бергиси келет. Жанынан кеткиси жок, бирок кыздын келгенинен кеткени тез. Жарк этип кирип келгени кандай күтүүсүз болсо, кайсы убакта жылт коюп чыгып кеткенин да сезбей калат сүрөтчү. Быйылкы жаздын сирендери укмуш гүл ачты. Мен сени сирен гүлү менен чогуу холстко түшүрсөмбү дейм, эгер сен тынч отуруп бере алсаң, деди бир күнү кызды чай жана таттуу менен сыйлап аткан киши. Ал кыз үчүн дайыма таттуу сатып келип койчу. Мениби? Кыз ынтызарлык менен анын көздөрүнө чатырай тигилди. Сүрөтчүнүн көз карашынан чын пейилден айтылган сүрөткө тартуу тууралуу сунуштан башка эч нерсе таба албады. Демек, тамаша эмес. Ооба, сени тартам. Көрөсүң го, сулуу кылып тартам. Сулуу эмесиңдечи, бирок мен сени сулуу кыз кылып тартып кое алам, деди тамашалап. Качан? Кааласаң эртең эле баштайбыз. Болгону сенин сабактарыңа, убактыңа карайбыз. Башка көйгөй жок. Кыз эртеңки күнүн келишин бир тутам сирен гүлү салынган вазанын жанында гүлгүн түстүү, балким ак түстүү көнөкчөн болуп, сүрөтчүнүн маңдайында отурганын элестетип, уйкусу качып, түнү бою түйшөлүп чыкты.
Бирок эртеси, андан кийинки күндөрдө эле сабактан, үй жумуштарынан бошобой, сүрөткө тартылуу үчүн кенен жарытылуу убакыт таба албай жүрө берди. Сирень гүлдөгөн маал дагы аяктап баратканын баамдабады. Алар ошол сүрөттү май айынын акыркы күндөрү араң башташты. Тартуу иши башталган күнү кыз ак булаңгыр көйнөкчөн келди. Киши аны дайыма өзү келгенде отурчу жупуну, бирок ыңгайлуу отургучка кыйгачынан отургузуп, татынакай буттарын кайчылаштыра түзөп, колуна сирень гүлүнөн жасалган чакан гүлдестени карматты. Бул сирендер да ушул жылдын акыркы гүл ачкан сирендери эле. Сүрөтчү бирде кыздын сол жагына, бирде оң жагына өтүп, баам сала карап, кайра алыстан бир тиктеп, убараланып атып, акыры бир ойго токтолду да: "Ушундай отур, ашыкча кыймылдаба", деп тартуу ишин баштады. Улам чарчаганда кыз экөөнө чай же кофе алып келет. Кээде алар болбогон эле бир нерселер тууралуу сүйлөшүп, окшошпогон, кошпогон тамашаларды айтып, каткырып күлүп калышат. Киши негедир кыз тууралуу кенен билгиси келбегендей. Анын университеттеги окуусу, үйдөгү жашоосу тууралуу сурабайт. Иш учурунда болсо болгон дити кызга бурулуп, керек болсо кыздын ар бир тал чачы да ага маанилүүдөй тиктеп, кистесин шыпылдатат. Бирок кыз сүрөттү такыр көрө албай койду. Канчалык суранса да сүрөтчү ага али тартылып бүт элек эмгекти көрсөтүүдөн баш тартты. "Толук аяктаганда көрөсүң, азыр эмес", деп койду көшөрүп. Жай кирип келе жатты. "Сен тиги сүрөтчүгө шынаарлай бергениңди токтот. Ал сага күбө болуп бербейт. Же эмне, бизди байкабайт, билбейт деп ойлоп жүрөсүңбү? Жөн койсо биротоло ошонун үйүнө кирип албай болдуң. Кошуналар кеп кылып атышат качандан бери", деди бир күнү жеңеси. Кыз сырын алдыртып ийген немече апкарый түшүп, анан бар дети менен өзүн, тиги кишини да актамакчы болду. "Андай деле эмес, ал улуу киши эмеспи? Болгону ал көптөн бери менин сүрөтүмдү тартып бүтө албай жүрөт. Ал сага эч ким болуп бере албасын билген үчүн сени тыйбай жайыңа койдук да. Бирок эми сен эстүү бол, макулбу? Кеп анда эмес. Эмнеде? Жакында үйгө жуучулар келет экен сен үчүн. Жигит менен таанышып көр. Ыраматтылык ата-энеңдин арбагы ыраазы болсун үчүн сени жакшы, жайлуу жерге турмушка узатуу агаң экөөбүздүн милдетибиз. Мени жоңкой агаңдын сөзүн эч кимибиз эки кыл элекпиз. Эми улам тиги кишинин үйүнө барганыңды кой, уят." Жуучу жигит менен тааныш деген сөздөрдөн кийин кыз сүрөтү жөнүндө ойлоого, жеңесине жооп кайтарууга да чамасы келбей, мелтейип тунжурап калды. Демейде деле жеңеси экөө көп сүйлөшчү эмес. Өзү эзели жеңесине жакпасын жакшы билчү. Бир аз күн өтүп өтпөй, чын эле бейтааныш адамдар конокко келди. Шаан шөкөттү, бакытты колдоруна кондуруп алып ушул үйгө, ушул кызга алып келишкенине өздөрү да ишенип отурушталар. Бир жумадан бери жаан тез жаап атат. Жакында күз келет. Сүрөтчү али да тартылып бүт элек кыздын сүрөтүн тиктеп, ойлуу олтурду. Акыркы күндөрдө бул жаш кыздын маанайы начар, баштагыдай көп келбейт. Кезде сүрөттү уланталы деп келет, бирок эми тартып баштаганда эле буулугуп, көзүнө жаш тегерене баштайт. Кеч күздүн булуту түспөлдөнүп, түнөрөт да турат. Көздөрүнөн терең бир санаа менен өксүк байкалат. Ушундай маанай менен кантип иштөөгө болсун? Сүрөтчү ичинен туталанып кетет. "Сага эмне болду, тентек?" Ал кызды ушинтип эркелетип койчу. "Бирөө капа кылдыбы?" "Жок." Сүрөтчү кыздын маанайын ар түрдүү өңүттү да сурап көрдү. Кыз ачык айкын эч нерсе айткан жок. Бул ортодо кишинин да жүрөгү көп ооручу болду. Ачыгы акыркы күндөрү кыздын келбей эле коюшун сүрөттү да улантып тартпай эле коюуну каалап калды. Келбесе экен. Келип дагы себебин айтпай, жүрөктү оорутуп уйлабаса экен деп гана тилейт. Бирок бөлмөнүн бир бурчунда турган кыздын чала тартылган сүрөтү кишини дайыма кыжаалат кылат. Бош боло калганда сүрөттү тиктеп отуруп, байкуш, али өзү да көрө элек. Мен анын агыш көйнөгүн кызыл көйнөк кылып, жаштарын тармалдатып тартып койгонумду көрсө, укмуштай сүйүнмөк. Мага тармал чач жакшы жарашат экен чынында. Өзү да жакшынакай кыз деп ойлонот. Күйөөгө узатаар күнү аны абдан жасантышты.
Ошол күнү биринчи ирет аялдардын сулуулук салонуна кирип көрдү кыз. Бир заматтын ичинде чачынан баштап кирпигине чейин шөкөттөлүп, таптакыр өзгөрүп чыга келди. Өзүн күзгүдөн карап, негедир жат бирөөнү көргөнсөп, ыңгайсыздана көңүлү толбой турду. Бул такыр мен эмесмин, деди ичинен күбүрөнүп. Бул такыр мен эмесмин го. Таптакыр чоочун бирөөгө окшошуп калдым. Буга караганда өзүм эле дурус болчумун. Ай, бетимдин бозоргону кантет? Көзүмчү? Мынча кейпим келишип калган, деп кейди. Бирок аны эч ким угуп койгон жок. Баары сонун болду. Болботураак. Кечигебиз, деп туш-туштан кыз келиндер ызылдап ортого алып жүрүп кетишти. Күйөөгө узатылып аткан салтанаттуу мүнөттөрдө санаа аралаш белгисиздиктен эс мас боло, ушунун баарын өңүндө эмес түшүндө болуп аткан окуядай кабылдап, деги эле өзү бул окуяга таптакыр тиешеси жок жат бирөөдөй четтеп турду кыз. Абелеги кызга күйөө болчу жигит деле элге аралашып кошо дуулап, эл күлсө кошо күлүп, эч тартынбай кеп сөзгө аралашып жүргөнүнө суктанды. Таанышып 2-3 курдай сейилдешти буга чейин. Жакшы эле жигит, бирок. Ошол бироктун эмне экенин кыз азырынча өзү да түшүнө алган жок. Сыртта да ырбий жаңырып, чөйчөктөргө шарап куйула баштады. Азыр биротуло узатышат. Бир учурду пайдаланган кыз атайын эле жанындагыларга угуза, мен азыр келем, бир нерсени унутуп калыптырмын, деп подъездге чуркап кирип кетти. Туура 4-кабатка көтөрүлүп, сүрөтчүнүн каалгасын бар күчү менен каккылап жиберди. Киши да анын келерин билгенсип эшигин тез ачты. Мен сени таарынып калбасын дедим, коштошуп кетейин дедим. Кыз күнөөлөөдөй жаркырады. Киши унчукпай кызды бооруна бекем кучактады. Кыздын муруну анын ийиндерине кептеле түштү. Эс тартканы биринчи жолу эркек адамдын кучагында турган кыз сүрөтчүдөн мээримди сезди. Ачуу тер, боек жана одеколон аралашкан кишинин жыты кыздын башын айлантып жиберди. Ушул жыт кудум атасынын жытындай сезилип, уштапта сүрөтчү эмес эле өз атасынын кучагында тургансып, өз атасы менен коштошуп аткансып эрерке ыйлап кирди. Эртеден бери же сүйүнөрүн же күйүнөрүн билбей, ар кимдин оозун бир карап, ар кимдин ыгы менен болуп, элдир-селдир жүргөн кыз ушу саамда ачуу ызалыктан, ачуу өкүнүчтөн улам өзүн таштап жиберип, канча айдан, канча күндөн бери төгүлбөгөн көз жашын төгүп алды. Киши унчукпай, эч нерсе деп жооткото албай, тек гана кызды бекем кучактап тура берди. Сыягы алда ыйлабатты окшойт. Денеси билинер билинбес дирилдеп турду. Кыздын оюна койсо, азыр сүрөтчүнүн жанынан эч кайда жылбас эле. Бирок акыл токтотуп калган адам кыздан өзүн бир аз алыстатып, жүзүнө тигилди да билинер билинбес жылмайып, эми барышың керек. Үйгө кирип жүзүңдү чайкап ал, деди. Кыз өзүн күзгүдөн карап алып күлүп жиберди. Бет боекторунун баары көз жашка жуурулуп аралашып, бети бодала болуп турган экен. Жанатан бери аны карап, баарын байкап турган сүрөтчү мээримдүү, бир түрлүү кайгылуу жылмайды. Жүзүн боек аттуудан толук арылтып, таптаза жууп салып, кадимкидей жеңилдетишти. Жуп чыгарында киши кызды этият кучактап, жүзүнөн сүйүп коймокчу болду. Бирок кыз ийменип, жыр карай берип жүзүнөн эмес, капсынан саамай чачынан сүйдүрүп алып, апкаарган боюнча эч нерсе айтууга чамасы келбей чыга жөнөдү. Анын тепки чылдый түшүп бараткан жеңил кадамдарын тыңшап, көпкө турду сүрөтчү. Бул киши кусаланууну ушунчалык жаман көрчү. Кусалыктан кадимкидей коркоор эле. Азыр кайдан жайдан кусалык каптап келатты. Кыш жакындап бир мезгилден экинчи мезгилге уушуп аткан табият бир топ ырайы кетип, жалбырагы күбүлүп бүткөн дарактар арбайып, шаардын ар кай бурчунан топ-топ болгон каргалардын каркылдаган хору угулат. Эшик суук, көчөдө жаздагыдай жайбаракат, жашоого эркелей каткырган жаштар азыр көрүнбөйт. Адамдар тынымсыз кайдадыр ашыгат. Сүрөтчү бүгүнкү күн менен эмес, эртеңки күн үчүн эмес, арасат бир өмүр кечирип калды. Ой санаасы чачылып, эч бир иштин аягына чыга албай отуруп чарчап кетчү болду. Ушундай күндөрдө кызды гана эстеди. Эстебей коюуга аракет кылган сайын көп эстеди.
Balkim ağasının үйüne törkülöp kelip kalar деп күттü. Бирок кыздын караанын көз чалган жок. Артына бир кайрыл боого, караанын таптыр боого сөз берип кеткен билем. Бирок Кудайдын мээрими түшкөн бир ажайып күнү сүрөтчүнүн эшиги тыкылдады. Каалганы каккандан эле ким экенин тааныды. Ошол, деди калдастап. Ордунан атып туруп, эшикке жетип барганын бири билет. Каалганы ача салып, маңдайында турган кызды бекем кучактап калды. Жал өзү бой таштадыбы, акыл ажырата албайт. Аны ушунчалык сагынган экен көрсө, кудум бир буурун, жан досун, ата-энесин сарылап күткөн адамдай кусаланыптыр. Келдиңби? Алар бирин-бири көргөнүнө сүйүнүп, эр-эркектин каректери жаш жайган бойдон саамга тиктешип турушту. Мен сага биротола келдим, деди кызынан. Башын көтөрбөй, башын көтөрсө эле камдап келген сөзүн айта албай калчудай болуп, пас үнү менен: "Сени ушунчалык сагындым. Сага болгон меникиндей сагыныч менен бөлөк бирөөнүн жанында жашоого мүмкүн эмес экен. Мага сенден бөлөк эч кимдин кереги жок." Алдыда кандай кызы чуулгандуу окуялар күтүп турганын баамдаса да, ушул жолу сүрөтчү кызга баштагыдай акыл айткысы келген жок. Андан көрө өзүнө караганда кыздын акылдуураак экенине чын дилинен ишенгиси келди. Баарына чыдайм, бир гана сени кайра узатууга эмес. Сүрөтүбүз да тартылып бүтө элек. Оюма койсо мен ал сүрөттү өмүр бою тартып отура берүүгө даярмын, деди ой түпкүрүндө. Тентегим менин. Үшүдүңбү? Кирип ордуңа отурчу. Үшүп кетипсиң. Азыр мен сага ысык чай менен таттуу берерге ашын, айтарга сөзүн таппай калдаңдаган кишинин сүйкүмдүү турпатын карап туруп, кыз өзүнө мындан ашкан бакыттын кереги жок экенин сезди ушулса.